Күнүбүздүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, кайрадан сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Бүгүн 20 августта Кыргыз өлкөсүнүн Паралимпиада курама командасы Токио шаарында өтө турган 16-чы Паралимпиадалык оюндарга катышуу үчүн Япониянын борборуна учуп кетишти. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти. Кыргыз өлкөсүнүн Паралимпиадалык курама командасынын мүчөлөрү Арстанбек Базаркулов, Хаиткон Хусан кызы, алардын машыктыруучулары Алмазбек Абиров жана Канатбек Иминияровдор 16-чы Паралимпиадалык оюндарга катышуу үчүн Токиого сапар алышты. Ошондой эле аларда ковид офицер Кундуз Абакирова коштоп кетти деп жазылат билдирүүдө. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу материалдын баасы дагы көтөрүлөт. Мунай ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Канат Ишатовдун айтымында, августтун аягына чейин дизелдик отун 2%, ал эми бензин 5%га чейин кымбатташы күтүлүүдө. Ишатов белгилегендей, учурда Кыргызстан бензиндин тоннасына $650 сатып алса, дизелдик отун тоннасына $560 айланат. Салыштыра турган болсок, жыл башында бензиндин тоннасы $300 сатылчу. Бүгүн 20 августта президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчө өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен жолугушту. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Садыр Жапаров өз сөзүндө ЕАИП өлкөлөрүнүн чектеш чек аралары эле эмес, достук, ынактыгы, көп кылымдык биргелешкен жанаша жашоо, экономикалык, саясий, экологиялык жана демографиялык кызыкчылыктарга бириктирип турарын баса белгиледи. Бишкек шаарында Баңгизат каражаттарын СИЗО 1ге өткөрүү ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Агалайык Октябрь райондук милициясына белгисиз жарандар ар кандай Баңгизаттарды сактап жана жакынкы күндөрү СИЗО 1ге киргизип берүүнү көздөп жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан жүргүзүлгөн контртеррордук иш-чаранын жүрүшүндө Баткен облусунун 94-жылы туулган тургуну кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык кармалган адам 2016-жылы Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүк жүргүзүүгө тыюу салынган Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмунун бандиттик түзүлүштөрү тарабындагы куралдык кагылышууга катышуу үчүн Сириядагы куралдуу чыр-чатактар зонасына кеткен. Террордук топтун катарына жалдоочуларды тартуу жана андан ары анын айрым мүчөлөрүн Сирия менен Ооганстанга өткөрүп берүү максатында Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмдун жетекчилеринин көрсөтмөсү менен Кыргыз өлкөсүнө келген. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалган адам убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Гаитиде жер титирөөнүн кесепетинен 2000ге чукул адам каза болуп, 130 миңге жакын турак жай жабыркады. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Басылмалардын маалыматына алайык, учурда жарандар 5 күндөн бери жардам күтүп жатышат. Аларга дары-дармек, кийим-кечек, ошондой эле турак жай жана тамак аш керек болууда. Биз эл аралык жардам алган жокпуз, колубуздан келгенин жасап жатабыз. Көптөгөн адамдар жаракат алышкан. Жергиликтүү тургундарга суу, тамак аш, биринчи керектелүүчү буюмдар керек деген экс-депутат Бернер Сенал. Кечээ 19 августта Ооганстандын Кабул жана бир канча шаарларында өлкөнүн эгемендүүлүк күнүндө жүздөгөн адамдар бийликке келген Талибан кыймылына каршы ураандар менен наразычылык акциясына чыгышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, митингчилердин колунда Ооганстандын желеги болгон. Кабулдагы митинг учурунда талиптер асманга бир нече жолу ок чыгарышкан. Ал эми Асадабад шаарында митинг учурунда бир нече киши талиптердин огунан набыт болгон. Өз кезегинде талиптер элде үйлөрүнө кайтууга чакырып, репрессия болбой турганын айтышууда.
Бишкек Манас аэропортуна жолунда айдоочу жөө адамды өлтүрө сүзүп кетти. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык кырсык кече 19 август күнү болжол менен саат 8:30 чамаларында болгон. Анда аталган унаа жолунда жөө адам өтүп баратканда Honda Step вагон үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Натыйжада болжол менен 35-40 жаштагы жөө адам жеринде каза болгон. Учурда анын аты жөнү такталып, тергөө иштери улантылууда. Кыргыз өлкөсүнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына арналган кыргыз-казак эл аралык айтыш өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык эл аралык айтыш Өтө Көкө уулунун 160 жылдык казак элинин акыны Жамбыл Жабаевдин 175 жылдык мааракелерине арналып өткөрүлөт. Айтыш эки баскычта өтөт. Биринчи баскыч тандоо 20 август күнү саат 10:00 Манас кинотеатрында өтөт. Ал эми экинчи баскыч финал 30-31 август күндөрү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөрүлөт. Туркиянын бийлиги вакцина албаган жарандардын кинотеатр жана ресторандарга кирүүсү үчүн милдеттүү түрдө ПЦР тесттин терс жыйынтыгын көрсөтүү талабын коюуну пландап жатат. Бул туурасында президент Режеп Тайип Эрдоган билдиргенин РИА Новости жазды. Анын айтымында 6 сентябрда жаңы окуу жылы башталгандан кийин мектептерде иштеген кызматкерлер эмдөөдөн өтпөсө жумасына 2 жолудан ПЦР тест тапшырып турушат. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.